Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен үйдө жөнөкөй картошка менен оромо жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеобузду соңуна чейин көрүңүздөр. Эң алгач идишке 250 мл жылуу суу куябыз. Андан соң 1 чай кашык туз салып, жакшылап аралаштырып, 600 грамм унду салып, аз-аздан салып, камыр жасашты баштайбыз. Камырыбызды жасап алган соң, аны 30 мүнөткө тыныктырып коебуз. Ичине мен картошка менен пиязды майдалап турап алдым. Сковородкага 50 мл өсүмдүк майын куюп, картошканы салып кууруп баштайбыз. Картошканы көп куурубай, андан соң пиязды салып, кичине эле кууруйбуз. Пиязды да бир аз кууруп алган соң, 1 чай кашык туз жана өзүңүздөр каалаган приправаларды кошсоңуздар болот. Мына биздин камырыбыз тыныгып чыкты. Аны 2 бөлүккө бөлүп алабыз. Бизде 2 оромо даяр болот. Камырды астына кичине un сээп, чайып баштайбыз. Жайып алган камырыбыздын үстүнө кичине май сүртөбүз. Жакшылап сүртүп алынган соң, кууруп алынган картошка менен пиязды сүртүп чыгабыз. Эми жакшылап сүртүп чыккан соң оройбуз. Ичин алдыңдан майлап алганмын. Анын үстүнө даяр болгон оромону салабыз. Суусун алдыңдан кайнатып даярдап алганмын. Оромону коюп 45 мүнөттө жай отто бышырып алабыз. Мына биздин оромо бышып чыкты. Эми идишке салып дасторконго тартсаңыздар болот. Мына биздин оромо даяр болду. Негизинен ар ким ар кандай даярдайт. Бул менин ыкмам. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Ошондой эле достор, каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Видеобузду жоготуп албоо үчүн лайк басып коюңуздар, пикир калтырыңыздар. Аябай кубанабыз. Бизди колдоп келгениңиздерге чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.